Дагы бир жолу кутмандуу күн барыбызга кут болсун, ардактуу телекөрүүчүлөр. Ала Тоо 24 каналынын ишилгери программасы өз ишин улантууда. Барыбызга маалым болгондой, Борбор шаарыбызда ботаникалык бак бар. Ал жер ботаникалык илимдерди таратуучу, илимий изилдөө, окуу тажрыйба иштерин жүргүзүү үчүн өсүмдүк өстүрүүчү мекеме. Көбүнчө изилдөө жумуштарын жана экспозицияларды түзүүдө пайдаланылуучу ачык жерлерден өсүмдүк коллекцияларынан турат. Мындай бактардын көпчүлүгүндө дарак, мөмө жемиш, дары-дармек, гүл өсүмдүктөр өстүрүлүүчү аянтчалар болуп, чоң бакта 20-30 миңге чейинки өсүмдүктөр өстүрүлөт. Негизги милдети өсүмдүктөрдүн жаңы баалуу түрлөрүн таап, аларды чарбада өстүрүүгө багыт берүү. Дал ушул ботаникалык бактын бүгүнкү абалы кандай, ал жер эмнеге муктаж деген суроонун тегерегинде сөз кылабыз. Студиябыздын коногу Энвер Гариев атындагы ботаникалык бак илимий изилдөө институтунун директорунун милдетин аткаруучу Гүлайым Чыныбековна. Саламатсызбы? Кош келипсиз студиябызга. Рахмат. Мына биз жогоруда айткандай эле, бул ботаникалык бактын бүгүнкү абалы кандай болуп турат? Мына ушуга бир аз токтолуп кетсеңиз. Ботаникалык бак илимий изилдөө институту 1938 жылы негизделген. Горький көчөсүндө. Россиядан келген выходцев жана жубайы менен келип, ушул Бишкек шаарында өсүмдүктөрдү интродукция кылып, анан шаарга, Кыргызстандын аймагына жашылдандырууга, көрктөндүрүүгө көчөттөрдү сунуштоо деп негизги максатын койгон. Кийин Акунбаев көчөсүндө дагы 150 гектар жер аймак бөлүнүп, ал жерде дагы кеңири мөмөлүү бактардын, дары өсүмдүктөрүнүн түрлөрүн өстүрүүгө, интродукция кылууга максат коюшуп, мына ошол жер дагы кеңейген. Эми илим дегенде мен биринчи кезекте ушул илим жаатында эмгектенген бардык кызматкерлерди бүгүнкү кесиптик майрам менен куттуктап кетсем, себеби бир сөз бар, наука без стариков, комедия без молодых трагедия деп. Мына ошол улуу муундагы, кичүү муундагы бүгүнкү күнү оор мезгилде илимий изилдөөлөрүн жүргүзүп келе жатат. Мына ошол илимий изилдөө иштеринде жакшы ийгиликтерге жетишине жана кандайдыр бир натыйжа менен келүүгө мен тилектешмин. Ден соолуктары бекем болсун. Анан ботаникалык бакта бүгүнкү күнү иш чаралар абдан көп. Биз ошол 2019-2021 жылга деп мындай иш планын түзгөнбүз. Мына ушул пландын ичинде илимий жаатында билим берүүчүлүк, агартуучулук, материалдык техникалык базаны жакшыртуу багытында иш чараларыбызды көздөгөнбүз. Ошол пландын негизинде биз ишибизди алып келе жатабыз. Анан жылда план 2016-2020 жылга карата 5 жылдык план коюлган. Кыргызстандагы өсүмдүктөрдүн генофондун сактоо жана байытуу деп. Мына ошол багытта биз өзүбүздүн быйылкы жылы натыйжаларды жыйынтыктап, жылдык отчетту берүүнүн алдында турабыз. Эми кийинки 21-24 жылдарга карата жаңыдан план түзөбүз. Рахмат. Эми биз жогоруда айткандай, бул жер баягы илимий тажрыйба иштерин жүргүзүүчү мекемеде. Эми мына ушул ботаникалык бактын негизги миссиясы эмнеде? Ошол эле учурда бүгүнкү күндө кандай өсүмдүктөр камтылган? Ушуга дагы токтолуп кетсеңиз. Бай тарыхыбызда бүгүнкү күнү 6,5 миң өсүмдүктөрдүн түрлөрү жана сорттору чогултулган. Бул дүйнө жүзүнөн келген өсүмдүктөрдүн түрлөрүн алып келип, биздин ботаникалык бакта интродукция иштерин жүргүзүп, байкоо жүргүзүү иштерин жүргүзүп, биздин Кыргызстанда өсө алабы, өсө албайбы, ошолго байкоо жүргүзөт. Бул биринчиси. Экинчиси бул коллекция топтоо. Себеби, мисалы биздин оранжереяда пальма бар, пальма Вашингтония деген бар. Ал тропик өсүмдүгү болуп эсептелинет. Бирок биздин суук континенталдык климатта өспөйт. Мына ошол өсүмдүктү биз коллекция кылып көрүүчүлөргө сунуштап жатабыз. Мына ошондой коллекциялык иш чараларды дагы анан байкоо жүргүзүү иштерин да жүргүзөбүз. Эми мына ошол бүгүнкү күндө ошол Гариев атындагы ботаникалык бактын 2020 жылдагы ишинде кандай жетишкендиктер болду? Ушулар тууралуу дагы бир аз токтолуп, анан мына ушул сиздин алдыңызда турган атайын алып келген материалдарыңызга дагы бир аз токтолуп кетсеңиз. 2020 жылдын жыйынтыгы боюнча айта турган болсом, илимий изилдөө иш жаатында жакшы жетишкендиктер болду деп эсептейм. Биринчиден бул бир илимий докторлук диссертация жакталды.
биздин кызматкерлер менен дүйнө жүзү боюнча анан Кыргызстандын ичинде 20дан ашык илимий макалалар жарык көрдү. Андан тышкары многодай эмгектер жарык көрдү. Мынакей бул биздин кызматкерлердин негизги аткара турган иштеринин бири деп эсептейм. Себеби булар тажрыйбалык иш чаранын негизинде келип чыккан сунуштамалары, мына ушул сунуштамаларда кандай, мисалы питомник өстүрүү боюнча деп айтып кетейинчи. Мисалы ошол питомникти кандай кылып түзүш керек, кандай иш чаралар жүргүзүш керек, кандай натыйжалуулук кандай болот, же болбосо мынакей абрикос көчөтүн жана бактарын өстүрүү суугаруу технологиясы деп жарыкка чыккан эмгегинде дагы ошол абрикос тууралуу айтып атат. Бүгүнкү күнү абдан фермерлер үчүн көйгөйлүү болуп жаткан оорулардын бири бул бактериалдык күйүк. Мына биздин илимий кызматкерлер дагы ошол бактериалдык күйүк боюнча дагы өзүнүн байкоолорун жүргүзгөндөн кийин мындай сунуштамалар чыгарып атат. Анан бирден бир жетишкендиктер болуп эсептелет. Бул мөмөлүү бактарга байкоо жүргүзгөндөн кийин бүгүнкү күнү 7000ге жакын сорттор бар. Мына ошолордун кыйыштыруунун негизинде жаңы бир сортту чыгарып, анан Кыргыз Республикасынын аймагында пайдаланууга уруксат берилген сорттордун жана гибридтердин мамлекеттик реестр деп коет. Мына бул эмгектин ичине ошол жаңы чыккан биздин сорттор ушул китептин ичине практикалык натыйжа катары катталса, бул биз үчүн чоң жетишкендик. Андан тышкары көптөгөн свидетельстволор бар. Мисалы мынакей гүлдөрдүн мисалын айтып кетейин. Мына ирис гибридный, бул да биздин ботаникалык бактын кызматкерлеринин натыйжасы. Бул карагат ирис гибридный сорту. Алёшка гладиолус гибридный. Бул Виктор деген гладиолус гибридный. Голубой сыкуль астра кустовая деп мынакей чыгып атат. Булардын бардыгысы, анан мынакей геморракалис лилейниктер. Булардын бардыгысы биздин ботаникалык бактын илимий кызматкерлеринин эмгектери. Анан булардын свидетельство алынган. Бул эмгектерге эми патент алууга даярдалып жатат. Бул жакшы жетишкендиктер, себеби өсүмдүктөр тирүү организм. Аларга байкоо жүргүзүп, аларды кастарлап бакпаса, анан жакшы көрбөсө, жакшы жетишкендик болбойт деп эсептейм. Рахмат, эми мына ушул бул жерде дагы жер жемиштердин дагы сүрөттөрү турат. Ушул тууралуу дагы бир аз маалымат берип, анан көрүүчүлөргө дагы көргөзүп койсоңуз. 2020 жылы Мээрим деген алма сорту чыгып, мынакей мамлекеттик реестрге катталды. 2019 жылы кара өрүктүн Лидия деген сорту жана Глеб деген алманын сорту 2019 жылы катталып атат. Бул эмгектер могул мамлекеттик реестрге катталып атат. 2018 жылы жалпы 10, анын ичинен 4-өөсү кара өрүк, 6-оосу алманын жаңы сорту катталып элге сунушталып жатат. Бул чоң жетишкендик. Себеби мындай жаңы сортту чыгарганда абдан көп эмгек талап кылынат, көп билим, көп тажрыйба, анан бир нече кызматкерлердин дагы бир нече багы көп убакыты талап кылынат. Бул сорттун жаңы чыкты деп эл кабыл алып коюшу мүмкүн, бирок ушул жаңы сортту чыгарганга абдан кандай деген эмгек, кандай деген убакыт, кандай деген билим керек. Мына ушул сортторду чыгарууда, мынакей алманын сорту бул жерде, памяти Шаршеевой деп, булардын бардыгысы абдан чоң жетишкендик деп эсептейм. Себеби биздин ботаникалык бактын жана башында да айтып кеттим, бирден бир милдети, миссиясы бул интродукция деп. Ошол сырттан Кыргызстанда жок сортторду алып келип, анан ошол кыйыштыруунун негизинде жаңы сортторду алуу, бул биздин чоң жетишкендигибиз болуп эсептелинет. Абдан жакшы. Эми мына ушул кыш мезгили келатат, суук аба ырайы, анан буларга да бир өзгөчө мамиле керек да. Мына ушул суук мезгилинде ушул өсүмдүктөрдү коргоодо кандай иш-аракеттер болуп жатат? Сыртта эшикте өскөн, питомниктерде өскөн өсүмдүктөрдү албетте алардын түйүн жылуулап коюшат. Кыркып кое тургандарын кыркып, кышкы эс алуу мезгилине
вегетациялық бағыт тоқтап қалады, өсімін ошол мезгилге даярдайт. Ал эми оранжерея дегенибиз дагы бар. Бул гүлдүү декоративдүү лабораториянын ичиндеги бир объектибиз. Ал жерде 400-төн ашык гүлдөрдүн түрлөрү топтолгон, коллекциясы чогултулган. 2018 ал жерде бизде жалпы эле белгилүү болгон Бишкекте ТЭЦ авария болгондо ал жерде дагы абдан чоң кырсыкка учураган. Оранжереянын ичи температура -10-го жетип, 1167 экземпляр өсүмдүктөрдүн түрлөрүн 167 түрүн жоготконбуз. Анан бүгүнкү күнү дагы ал жерде жылуулук системасын, жылытуу системасын калыбына келтирдик, бирок дагы деле оңдоп түзөө иштерге муктаж болуп турабыз. Себеби ал оранжереянын 60 жылдан ашык турат, эскилиги жетип калды. Бирок ошондой болсо да биз 2018 жылдан баштап ал жерде ремонт иштерин, оңдоп түзөө иштерин баштадык. Бүгүнкү күнү жаңыланган түрүн дагы көрсөк болот. Биздин сайт botanica.kg деген сайттан көрсөк болот. 5 июнда биз биринчи жолу кандай иш-чара болгонун көрсөттүк. Азыр сиз ошол сиз айтып аткан ботаникалык саттын атайын сайтына кирип жатасыз. Ооба. Азыр ал жерден көрсөтүп кетейин. 5 июнда биз ошол оранжереянын, мындайча айтканда, ачылышын өткөрдүк. Мынакей азыр. Мынакей бул бүгүнкү күндөгү оранжереянын акыбалы. Бул жерде мына көрүп турасыңар, мына оң жагында бул бүгүнкү күндөгүсү, сол жагында мурданкы акыбалы. Анан бул теплицага киргеш жери мына оң жагында эски көрүнүшү, сол жагында жаңы көрүнүшү болуп турат. Мына бул жерде уже жаңы көрүнүшү теплицанын. Бул болсо ичиндеги өскөн өсүмдүктөр, мисалы банан, жана Вашингтония деп пальмасын айтып кеттим, бул жерде көрүнүп турат. Суккуленттер турат, анан гүлдөгөн кооз гүлдөрүбүздүн дагы түрлөрү. Эң негизгиси мына ушул оранжереябызды калыбына келтирип алганыбыз, мына ушул менен биз сыймыктанабыз бүгүнкү күнү. Себеби эскилиги жетип калган оранжерея авариялык системага дагы келип, акыбалга келип, коркунучту туудуруп турган. Эң жакшы эми мына соңку суроо болсун, убакыт да бир аз тар болуп турат. Бишкек мэриясы тарабынан кандай иш-аракеттерди аткарып жатасыздар? Алар сиздерге кайрылып кандай баягы өсүмдүктөрдү алып шаарды кооздоодо кандай сөзчүлөр болуп жатат? Бул мезгилге чейин деги эле ботаникалык бак пайда болгондон бери эле шаарга жашылдандыруу жана көрктөндүрүүгө өзүнүн сунушун берип келген. Эгемендүүлүктү алгандан кийин гана сырттан жаңы көчөттөр келип баштагандан кийин биздин ботаникалык бакка көп кызыгуу болбой калган. Кудайга шүгүр, 2019 жылдан бери биз мэрия менен жана мэриянын муниципалдык ишканалары менен тыгыз иштешип жатабыз. Жашылдандыруу көрктөндүрүүгө илимий негизде өстүрүлгөн көчөттөрүңөр сунуштагыла деп. 2020 жылы жазында 12150 штук сведена кроваво-красная деген бадал өсүмдүгүн биз бекер шаарга белек катары бердик. Ал живая изгородь деп коет го, мына ошондой жолдун жээктерине тигүүгө алып кетишти. Андан тышкары бүгүнкү күнү мына жаңы ачылган Атинай паркына, Ынтымак парктарына бизден көчөттөрдү алып жатышат. Салыштыруу үчүн айта кетсем, эгерде 19 жылы 5140 экземпляр көчөттү 270 миңге жакын алса, быйылкы 20 жылдын 10 айына эле көчөттөрдүн саны салыштырмалуу аз, 1100 штук. Бирок 600 миңге жакын сомго көчөттөр реализация болду. Бул цифра эмнени көрсөтүп жатат? Шаардын ичинде өстүрүлгөн көчөттөр шаардын ареалына эле тигилсе, бул көнгөн, интродукциядан өткөн, адаптация болгон өсүмдүк. Демек ал
кыйналбайт бул жерде өскөндө, өсүп бат эле көнүп кетет. Бирок эске алыш керек, ошол парктарга тиккенден кийин сөзсүз түрдө суугаруу иштерин дагы, көзөмөл жүргүзүү иштерин дагы тынбай жүргүзүп туруш керек. Себеби жана башында да айттым, бул тирүү организм өсүмдүк, тиккенден кийин алга сөзсүз түрдө байкоо жүргүзүп багыш керек. Анан тиккенден кийин эле калтырып кое турган болсо, анда жакшы көрүнүшкө алып келбейт. Сизге чоң рахмат, келип маек куруп бергениңиз үчүн ыраазычылыгыбызды билдирели. Дагы бир жолу майрамыңыз менен, бүгүнкү илим кызматкерлеринин күнү. Мына сиздин дагы майрамыңыз менен бүгүн куттуктайлы. Рахмат. Бар болуңуз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биз жогоруда ошол Энвер Гариев атындагы ботаникалык бак илим изилдөө институтунун директорунан милдетин аткаруучу Гүлайым Чыныбекова менен ботаникалык бактын бүгүнкү абалы жана ал жер эмнеге муктаж деген суроолордун тегерегинде сөз кылдык. Ал эми сиз көрүп жаткан Ала Тоо 24 каналынын иш илгери программасы ушуну менен бүгүнкү программасын жыйынтыктайт. Кызматта мен аты жөнүм Тутан Мелисов болдум. Ал эми алдыда жаңылыктардын орус тилиндеги чыгарылышы менен кесиптешим Чолпон Медетбекова тааныштырат. Биз менен бирге болуп, акыркы маалыматтар менен назар салып туруңуздар.